Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Казакбай Абдышев агайыбыздын Салтанат аттуу чыгармасы. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Салтанат 4 бөлүм. Салтанаттын мен жакшы көрөрүн билем. Бирок коңшу чалдын 15 сомун кагып алгандан баштап андагы мага карата болгон жылуу сезимдин илеби кайтып, ал эми кийинки жүрүм-турумум андан бетер көңүлүн калтырып койгон экен. Азыр менин алдымда Салтанат экөөбүз мындан ары эрди катын болуп жашайбызбы же жокпу деген ачык суроо турду. Ооба, Салтанат болсо бул суроого жооп берип койду. Кетемин деп ачык айтты. А мен буга эмне дейм? Дейинкисин айтканда Салтанат мага жагабы? Токтоо мүнөзү, үй тиричилигине бүйрөлүгү, апамды өз апасынан бетер сыйлаганы, күйөөм деп даамдуу тамак ашын оозума кармап турганына келгенде, ал мен көрүп билип жүргөн аялдардан төөлүгөйдө турат. Мында талаш жок. Ал эми Катифанын Салтанаттан эмнеси артык? Шаарда өскөн, жүрүш-турушу шайыр, турмушка жеңилирээк карайт. Катифанын жанына бир жетип алгандан кийин оңойлук менен чыгыш кыйын. Ошо бойдон түн ортосунда келем же түнөп калам. Жыйынтыктап айтканда, Салтанатта болгон сапат Катифада жок, аныкы Салтанатта жок. Деги сүйүү деген эмне? Сүйүү деген ырахат кумар менен чектелеби? Мейли, сүйүүнүн бир жагдайы ошо деп коелу. Ал эми калган жашоо тиричиликчи. Салтанатты кетирип Катифага баш кошсом, турмушубуз эмне болот? Экөөбүздүн ортобузда балким бир тирилик өтөр. Ал эми апамчы? Ал экөө тил табышып кете алабы? А балам Уланчы? Салтанат кетсе, Улан аны менен кетери ышык. Улансыз апамдын көргөн күнү эмне болот? Баламдан айрылуу мага эле оңойбу? Оюмда эчтеме жок, урду берди жүргөнүмдө. Салтанат күтүлбөгөн жерден мени ушундай ойлордун торуна камап салды. Бирок мага бир гана нерсе айкын эле. Салтанат менен же ары же бери болушум керек. Ойго малынып, шаардан бир топ узап кеткенимди да байкабай калыпмын. Күн шыбыргактап жаап келди. Айлананы туман чалып, көңүлсүздүккө ого бетер көңүлсүздүк кошту. Оюм чаташып, үңкүйө басып, шаарды көздөй кайра тарттым. Оюма Катифа түштү. Бирок бул жолу аны көздөй ээликтирип жетелеген сезим менде эмнегедир болгон жок. Бул түнү Салтанат экөөбүз өз бөлмөбүздө бөлөк-бөлөк жаттык. Улан эмчектен чыкканы, апам экөө бир бөлмөдө. Анын эртесинде адатымча эрте турдум да тамактанбастан ишиме кеттим. Асек экөөбүздүн тең машиналарыбыз ремонтто. Сибир жакка барууга даярдык көрүп, слесарьларга акча карматып, машиналардын тияк-биягын каратып, майлатып, сайлатып жатабыз. Буйруп калса, эртең бүрсүгүндөн түштүк жакка жөнөйбүз. Аяктан барып, жаңгак-жуңгак, өрүк-сөрүк жүктөп, Сибирге урмакпыз. Мунубузду автобашкарманын башчысы Эркинбаев билет. Заводдон алып келген катка өзү кол коюп берген. Бүгүнү Асек экөөбүз машиналарыбызды тегеректеп кеч киргиздик. Үйгө келсем, апам менен Салтанат эмнегедир үрпөйүп отурушуптур. Апам унчукпай мага телеграмма карматты. Салтанаттын атына жазылыптыр. Апаң каты ооруп жатат, келип кет деп жазылыптыр. Апам барып келесиңерби дегенсип мени карады. Эмне дээримди билбей, телеграммага кайра көз жүгүрттүм. Анан Салтанатка көз кыйыгымды жибердим. Ал мен киргендеги калыбынан жазылбай жер карап отурат. Аңгыча
алды менен үнү угулуп, анан ашкана бөлмөсүнөн улан чыгып келди. Биздин түрүбүз менен иши жок. Бирдеме деп быдылдап, мага оюнчук тапанчасын мээледи. Курогум басып калды эле тырс деген дабыш чыкты. Мен эмнегедир селт эте түштүм. Улан көздөрүн чоң ачып, "Папа, эмнеге жыгылбайсың? Мен сени атпадымбы?" деди. "Урмат, барып келесиңерби? Жумушуңдан бошуна аласыңбы?" деген апамдын аяры үнү чыкты. Мен апамды бир паска үмүтсүз тиктеп, анан көзүмдү ала качып, аны жоопсуз калтырдым. Бар же жок деп дароо эле жооп берүүгө болбойт. Барайын десем, Сибирь операциясы ойрондолгону турат. Анткенде эле мени эч бир жакшылык күтпөйт. Эркинбаев эртең эле көчкө бир тээп айдап чыгат. Ал 5-тен белгилүү. Салтанат момтип кейиштүү жүргөндө экөөбүз чогуу барып келсек жакшы эле болмок. Ак көңүл неменин таарынчы жазылып калат болчу. Мен барбаган күндө да апасын көргөнү Салтанат барарын барат. Анын кол жолу бош. Бирок анын арты эмне болот? Сибирь операциясы болбогондо барып келет элем. 10 күн жүрсөм да мага эч ким эчтеме демек эмес. 10 күндүн кагазын жаздырып алыш кеп бекен бизге? Апа, өзүң деле ойлосоң, жумушту кантип таштайм? Азыр тартип катуу болуп бартат. Салтанат өзү эле барып келсин, дедим акырында. Аның да туура дегенсип, апам да унчукпай калды. Салтанат уланды жетелеп, биз отурган залдан чыгып кетти. Апам экөөбүз сопоюп жалгыз калдык. Көз үстүмдөн апамды карадым. Ал да мени үмүтсүз жалдырай тиктеп отуруптур. Бизден сөз чыккан жок. Бирок бири-бирибизди айттырбай түшүндүк го деп ойлодум. Апамдын карашынан мен буларды окудум. Урмат, сен баягы Урмат эмессиң. Жүргөн турганың бузулду. Салтанат сага катуу таарынып калыптыр. Ал кетип, экөөбүз момтип молодой болуп отуруп калып жүрбөйлү. Мен ойлогонумду тышка чыгарбадым. О, апа, Салтанат бүгүн өзү да айтты. Айтпаган күндө да билип жүрөм. Болуптур, апа. Салтанат таарынып кайда барат дейсиң? Салтанат айылына өзү эле барып келсин, мен бара албайм. Сибирге бармакпыз, дедим чынымды айтып. Башка шоопурлар деле бардыр да. Алардын машиналары жарабайт. Биздики Асек экөөбүздүкү чүмкөмө машиналар. Ал эми завод токтоп калат деген эмне экенин билесиңби? Ал оюнчук эмес. Жоопко тартылып кетебиз. Ошо жакшыбы? Апам бусам эчтеме дебей, кейиштүү жүзү жер караган бойдон отуруп калды. Салтанат менен апам туйдуу же жокпу билбейм, эртесинде таң эрте туруп кеттим. Сибирь операциясы ойдогудай башталды. Түштүк жакка барып, Асек экөөбүз машиналарыбызды кургатылган ар түркүн жер жемиштерге толтуруп, чоң заводдун филиалынын пломбасын койдурдук да Фрунзеге кайтып келдик. Үйлөрүбүзгө бир түнөп, камчомубузду жеп, жолго түндөп чыкмак болдук. Салтанаттын эртең менен автобус менен айылына кеткенин апамдан уктум. Эмнегедир уланды да ала кетиптир. Апамдан ал жөнүндө сурасам, тайта энесине көрсөтөйүн деп ала кеткенин айтты. Дароо акча эсиме түштү. Өзүбүздүн бөлмөгө кирип эле Салтанат акча каткан чемодан ордунда жок. Жүрөгүм шууледи түштү. Мени сызга отургузуп кеткен экен, дедим жиним келгенден эмне кылаар айламды таппай карбаластап. Кайра тышка чыгып эле апама бир тийдим. Ал кайра келем деп кеттиби? Кагылайын, Урмат. Мынчалык эмне болуп кетти, өң алекетиңди жоготуп? Сенден сурап жатпаймынбы? Салтанат кайра келеби же жокпу деп. Келер коерун сен билбесең, мен кайдан билем, деди апам да кырс этип. Мен жанымды коерго жер таппай, колумду келтире бир шилтеп тышка атып чыктым. Кампа тамдын ичине кирип, тияк биягын тинттим.
Чемодан эч жерден көрүнбөйт. Жинме чыдабай чылымды үстөкө босток тарттым. Кой отур, Сибирге барып келейин, анан сени жердин түбүнөн болсо да табам, дедим Салтынатка тутталанып. Азыр менин оюма аялым да, балам да келген жок. Акчаны алып кеткени ичимди ачыштырып, Салтынаттан жек көргөн адамым жок болуп турду. Алдымдан чыга калса, ким билет, 2 чайнап 1 жутуп жиберет белем. Асек экөөбүз ушул күнү түндөп жолго чыктык. Капарыбызда эчтеме жок. Чөнтөккө түшөр мол акчанын деми менен көңүлүбүз жайында. Сибирдин Кемерово облусунун Новокузнецк шаарын көздөй жол тарттык. Бирок бул сапарыбыз көп узаган жок. Казакстандын чегине жеткирбей, майор баш болгон милициялардын тобу бизди токтотту. Эч сөзгө келишпей, бизди кайра артка бурушту. Жабык заводдун жүгү жооп берип каласыңар дегенибизди орто чымыр денелүү, тик кабактуу майор кулагына да кыстарып койгон жок. Биздин машиналарды 2 милиция айдап, бизди жеңил машинага салып алышты. Фрунзеге алып келишип, заводко көрсөтүшсө пломбалардыкы. Алды менен акт түзүштү. Анан пломбанын зымын үзүп, машинанын эшигин ачышты. Аякта эмнелер бар экени белгилүү да. Мүшөк жаңгак, кургатылган өрүк, жашык анар, майда жер жаңгактары. Ошентип бизди түрмөгө камашып, ишибизди тергөөгө өткөзүштү. Чоң заводдогу досубуз да кармалды. Үйлөрүбүздү тинтишкенкен, Асектикинен 1 канча миң акча табылыптыр. Анын аялы бул акчаларды күйөөм билбесе мен билбейм деп четке чыга бериптир. Кыязы биздикинен эчтеке таппаган көрүнөт. Акчаны Салтынат алып кеткени жакшы болгон экен деп биртике болсо да кайра сүйүнгөнсүп калдым. Асеке 10 жыл, мага 3 жыл беришти. Бизди башка жака алып кетээрдин алдында мени апам менен кезиктиришти. Байкуштун алайып эле 2 көзү калыптыр. Көздөрүнүн алды көк шишик, өңү кер сары, ак бышак. Түрү уйкудан калган адамдыкындай. Бечара апамдын убайымдын уусу өткөн шордуу жүзүн тик багып карай албай жалтайладым. Кагылып кетейиним ай, кандай күнгө туш болдум, деп келип эле апам мени кучактай жыгылды. Анын көз жашы көйнөгүмдөн өтүп көкүрөк этимди жылытты. 50-гө жетпеген апамдын карып калган кемпирдикиндей агарып кеткен чачын сылап, эңкейе берип жытын искедим. Апам экөөбүз бир топко отурганыбыз менен ортобузда жарытылуу деле сөз болгон жок. Ал менден бул жагдайга туш болгонумдун себебин сурабады. Тек кана мен берген суроолорго үзүл-кесил жооп бермиш болду. Салтынат баягы кеткен бойдон кайрылбаптыр. Апам менен коштошуу мөөнөтү келди. Урмат, сенден бир гана суранарым. Аяктан жанагы бир жан кечтилери болот дейт. Ошолорго тийише көрбө. Жаныңды сакта. 3 жыл деген эмне? Көз ачып жумгуча эле өтүп кетет. Жакшы жүрүп, жакшы тур. 6 саның аман келсе болду. Мага ошонусу эсеп, ошонусу олжо. Мен кетенчиктеп апамдан бөлүндүм. Дал ушул жерде ыйдын деми алкымыма кептелип, көз жашымды токтотууга кайратым жетпей, 2 көзүм тунарыктай түштү. Ыйлаганымды апам көрбөсүн деп, терс бурулдум да, артыма кылчайбай тез басып кеттим. Мага чектелген 3 жылдык мөөнөтүн толук өтөдүм. Түрмөдө жүргөндө апам менен үзбөй кат алышып турдум. Ушу 3 жыл ичиндеги көп каттарынын биринен да апамдын кейип кепчигени байкалбады. Кудайдан тилеген эле менин аман соо кайтышым. Эмнегедир апам каттарында Салтынат менен Уланчиктин кабарын билдирбейт.
Ал экөөнө өзгөчө уулума болгон сагынычым ичимде өрт болуп күйөт. Азыр эле көргүм келип, көңүлүм дегдейт. Ошентип түрмөдөн бошонуп чыктым. О, боштондук. Сен эмне деген кереметсиң. Сенин баркыңды өз учурунда эмнеге билбей калабыз. Кара суу ичип калсаң да, кара башыңа ээ болуп жүргөнгө эчтеме тең келбейт турбайбы? Үйгө күн батар алдында келдим. Биринчи кезиккеним бая илгери коюн базарга алып барып 15 сомун кагып алган чал болду. Салам алейкум кожоке деп салам айтып, аны менен кол алыштым. Алейки салам, кайсы боламсың? Тааныбай турам, деди карыя мени бүшүркөй карап. Урматмын. Кайсы урмат эле? Дегенсип чал ойлоно түштү. Кокуй, өзүбүздүн урматсыңбы? Бу Орынгүлдүн баласы. Ооба. Бошонуп келдиңби? Биротоло бошондуңбу? Ооба. Аңгыча анын кемпири да арыдан чыга калды эле. Чал: "Кемпир ой, урмат балам биротоло бошонуп келиптир", деди сүйүнө кыйкырып. "Я, урматпы? Кагылайын, кагылайын." Кемпир келип бетимен өптү. "Кой, Орынгүлгө сүйүнчүлөйүн." Кемпир ылдамдай басып биздин короого кирди. Артынан: "Орынгүл, Орынгүл, сүйүнчү урматың келди", деп кыйкырганы угулду. Чал экөөбүз ээрчишип биздин короого кирдик. Кемпир үйгө кирбей, босогодо апамды күтүп жаткандай. Орынгүл, сага эмне болгон?" деди дагы кыйкырып. Апам чыгып келди. Мен барып эле апамдын мойнуна асылам го деп келаткам. Кандайдыр бир күч анттырбеди. Апам да босогого токтоп, мени тааныбаган адамдай назарлана тиктеди. "Апей ботом, булар эмне болуп калган? Учурашпайсыңарбы?" Кемпирдин таң кала чыккан үнү мени эсиме келтирип, бир-эки аттап апама жетип мойнуна асылдым. Бу жолу адегенде бүткөн боюм дүркүрөп, анан көздөрүмдөн жаш өзүнөн өзү куюлду. Апам экөөбүз бөлүнүштүк. Анын көз жашы да унтала. Аңгыча кемпир арытан бир чыны суу алып чыгып, бирдеме деп коорап, анан башымдан тегеретип туруп короого чачып жиберди. Чал, кемпир, апам, мен болуп үйгө кирдик. Апам дасторкон жайып чай алып келди. Эртең түлөө өткөзгөнгө жандыкты кайдан табам деп апам кыжалаттанды. Балам, анын эмнесине кыйналасың? Бизде бир козу бар, кыргыз чалыш, эттүү, сүт эмген козу. Ансыз да биз силерге карызбыз. Мындан 3 жыл илгери келин баладан 50 сом карыз алганбыз. Урмат анда биерди. Билсең керек. Чал ишенчээк жүзүн мага бурду. Жок, билбейм деп койдум, билип турсам да. Анда ошондой. Салтынат балам 50 сом берген. Айлык же бир пенсия алып турбагандан кийин 50 сом таба коюш деген оңой эмескен. Ошо козу менен карызыбыздан кутулалы. Кыяматка барганда доолашып жүрмөк белек. Ашык болсо урмат баламдын башын куттуктаганыбыз болсун. Ушундайбы, кемпир? Карыз болбогон күндө да бир козу урматтын башы көзүнөн садага болуп кетсин, кагылайын. Капырай. Бир арип билбеген бул эки мусаапыр карылардын пейилдеринин тазалыгын кара. Качанкы бир өткөн 50 сомду эстеринен чыгарбай. Ак эмгек менен табылган акча болсо да бир жөн. Бекене чал анын эртесинде кемпири экөө кыргыз чалыш кызыл козусун биздикине жетелеп келди. Чакыр, Орынгүл кызым кайда жүрөт? Бата кылып коелу, дегиче болбой, апам өзү да үйдөн чыгып келди. Чал кыбыла жакты карап, козуну туура тарта берди да, сол колун козунун мойнундагы жиптен албай, алаканын жайып, оң колун көтөрө көзүн сүзүлтө. Ичинен алда кимге бирдеме деп күбүрөп, артында Кудай түлөө кабыл болуп, урмат уулумдун кырсык курсугу ушуну менен чыгып кетсин. Айдан аман, жылдан эсен жүрсүн. Мин Аллаху акбар
деп үнүн көтөрө чалып, оң колу менен жүзүн коомай сылап өттү. Биз да бата кылдык. Анан чал козуну жыгып, кемпири буттарын бууду. Жанындагы кынынан бычагын сууруп чыгып, сол колу менен козуну тумшуктан алды да, оң колундагы бычагын анын алкымына такай берди. Бычак өз алкымыма такалгансып, бүткөн боюм дүрдей түштү. Карап турууга дитим барбай, бурулуп кеттим. Шаарда өсүп, кыргыздын ырым-жырымдарын билбей, ошого мурда көңүл да салчу эмесмин. Малдын жанын Кудайга багыштап, мындан аркы жашоо тирилигимдин жакшы болушун сурап, жалынганыбыз тура. Чал менен кемпир түрмөдөн өз балдары келгенсип, бири козуну союп, бири ичек кардын артып дегендей өздөрүнчө эле кудуңдап жүрүшөт. Тамак үстүндө менин түрмөгө эмне себеп менен түшүп, ал жактагы жашоо жагдайы туурасында эч сөз болгон жок. Аны эч ким козгогон да жок. Тамак жеп бүткөндөн кийин чал түз жол менен бараткан эр эмес, түз жолунан адашып, кайра оң жолун тапкан эр. Мал үйүрүнөн адашат, адам акылынан адашат. Адашкан мал ит кушка жем болот, акылынан адашкан ар нерседен кем болот, деди макалда да сүйлөп. Адашкандын айыбы жок, кайтып үйүрүн тапкан соң дейт бизде, деди кемпири чалын коштоп. Ушуну менен сөз токтоду. Үй ичи тым-тырс. Ар кимибиз ойго чөмүлдүк. Менин оюма, мынабу кедейген чал менен кемпир кимдер өзү? Үйүндө бир тилим эти жок, көжө катык кылалы деген жалгыз козусун мага деп курмандыкка чалгандай. Буларга эмне азап? Же милдеткор беле мага? Жок, биерде кеп козуда эмес. Кеп башкада көрүнөт. Чал кемпирдин жылуу мамилесинде кантсе да башка маани, башка маңыз бар. Деген мага али түшүнүксүз бир нерсе келди. Мурда бу карыларды теңиме албай жүрсөм, ичимде буларга карата болгон урматтоо, кадырлоо сезими пайда болду. Тамактан кийин чал кемпир апам болушуп чай ичишти. Анан карылар жер таянып жатып, ордуларынан турушуп, кыбырай басып, үйлөрүнө кетишти. Апам экөөбүз калдык. Эмнегедир унчугушпайбыз. Апам алдыртан сагынычтуу муңайын карайт. Тышынан мага жалынбайт. Анын карашында балекет мээнетиңди алайын, 6 саның аман келдиңби? Болду. Мага ошонуң олжо, деген жазуу бардай. Менин оюмда Улан менен Салтынат. Апам алардын дарегин билет болду экен. Апам да менин оюмду билгенсип сөздү өзү баштады. Салтанат ошо баягы бойдон кайрылып келген жок. Бирок энеси өлгөндө кабар бердирткен экен, барып бата кылып келгем. Катка да жазды элем го. Энесинин күйүтүнөн жакшылыктуу да сүйлөшө алган жокпуз. Улан жанымдан чыкпайт. Мен менен кетесиңби десем кетем дейт. Салтанат болсо, карыган жалгыз атамды таштап кайда барат элем дейт. Аныкы да жөн. Карып бараткан кемпиринен айрылып, чынында Кудага деле кыйын болду. Ошо менен кете бердим. Кийин кабарлашпай кеттик. Баса Салтанаттын сураганы урмат канча жылга кесилди деди. Айттым 3 жылга деп. Апам башын салып унчукпай калды. Кагылып кана кетейиним, Улан эмне кылып кана жүрөт болду экен. Эмгиче бизди унутуп деле калды го. Апамдын муңканганы жүрөгүмө батып, оор ойго чөккөн бойдон тышка чыгып кеттим. Анын эртесинде апам ишине кетип, мен үйдө жалгыз калдым. Өз оюмда бир жумада үйдө жүрүп, анан иш издештирейин дедим. Мунумду апам да жөн көргөн. Кыязымда ошо бош жүргөн күндөрү көл тарапка барып, Салтанат менен Уланды көрүп, алардын жөн жайын билип келсемби деген үмүтү аз ойго да жетеленгем.
Кызыл аскердин ээн таласын көздөй багыт алдым. Бирок бала кезимде топ тээп, балдар менен куушуу ойногон, анан биздин Бекене чалга окшогондор бирин серин малын жайчу саздак талаадан эчтеме калбаптыр. Бардык жерде бирдемелердин курулушу көзгө урунат. Бери четте турак үйлөрү, андан ары темир бетон калканчтары менен курчалып, бир топ жерде ээлеп, дагы бирдеме курулушу жатат. Кайда барсаң курулуш, кайда барсаң асфальт менен бетон. Өзүм көрө элекмин. Апамдын айтымында ушу акыркы 3 жылдын ичинде Фрунзе шаарында көп өзгөрүүлөр болуптур. Чыгыш түштүк тарабында жаңы кичи райондор курулуптур. Борбордук бөлүгүндө да эски имараттар бузулуп, жаңылары салыныптыр. Пригородный совхоз тарапка кетүүчү жолдун жээгинде жай басып кетип бартам. Ойма ар нерселер келет. Автобазада мени кандай кабыл алышаар экен. Жээнбаев дагы эле колоннанын начальниги болуп иштеп жатат болду экен. Автобазанын начальниги баягы эле Эркинбаевдин тилинен чыкпаган Петр Кондратьевич болду экен. Эркинбаевдин өзү кайда? Дагы эле автобашкармада башчыбы же башка кызматка кетти экен. Асеттин аялы кайда? Катифа кайда? Көп узабай кайра тарттым. Үйдө бир жума эмес, бир күн да жүрө албайт көрүнөм. Бирдеме менен алек болуу керек. Көпкө ыркылжынданып отурбай, мурда иштеп жүргөн автобазаны көздөй түз салдым. Ой, урматсыңбы? Кагылайын, келип калдыңбы? Деди кадрлар бөлүмүнүн башчысы. Кызыл аскерлик Кудайберген Шамшиев салам айтып киргенимде ордунан тура келип. Бул киши кызыл аскерлик деп негедир мени өзүнө жакыныраак тутаар эле. Баамымда ичинде арамы жок жалпактаган жакшы киши. Бир гана мага жакпаган жери сөздүн ток этер жерин айтпай, ар нерсенин башын бир чаргытып коюп отура берет. Бусам анын ушунусу мага кайра жакшы болду. Көп нерселерден кабар алдым. Кез-кези менен суроо жылдырып коем. Жээнбаев бизден кеткен. Кеткенде да чоңоюп кеткен. Бир шаар аралык жүктөрү ташыт дейби, ошондой жаңы автобазанын начальнигинин орун басары. Муздаткычтары бар чоң көңкө машиналардын баардыгы ошо автобазага жыйналыптыр. Ошолордун баардыгынын ишине дал ошо Жээнбаев көз салат экен. Жээнбаев Эркинбаевдин кишиси. Акчанын мыймыйына Жээнбаевди ошол алып барды. Абаса Эркинбаевдин өзү да чоңойду. Азыр министрдин орун басары. Жогорто таянган кишиси бар дейт го. Конечно, эми бул Эркинбаевди акча деген мыймый. Азыркы заманда акча чечет иштин баарын. Эркинбаев министр болот деген да сөз бар. Деп тур. Баягы биздеги начальник Петр Кондратьевич да кеткен бизден. Азыр жанагы Жигули оңдоочу жерде иштейт экен. Карбюратор оңдойм дейби. Жакында келип кетти. Начальник болуп эмнеге башымды оортуп жүрдүм экен, келесоо болбогондо эбак эле ушундай ишке которулуп албай деп күлөт. Азыр Петр Кондратьевичтей кишилер эч кимге жакпайт. Себеп эмнеде? Себеп ал бирөөлөрдөн алып бирөөлөргө бергенди билбейт. Андайларды өзүнө да өзгөгө да пайдасы жок арабөк жүргөн бир келесоо дешет. Деп тур. Бизде болсо азыр башка начальник. Министрликтен келди. Айтиев Кадыр деген. Иштегенине жарым жылча болду. Азырынча кылтың-култуңу билине элек. Богооздон болгон сыпаа жигит көрүнөт. Коркутуп үркүткөндү деле билбейт. Элди тарбиялоо ишине көбүрөөк көңүл буруп жатат. Бирок анын бир жери бир айтканын түк унутпайт экен. Бир чоң кызыл дептери бар. Ошого жазып коет. Урушпаса да кайта эскертип айта берсе, өзүңдөн өзүң уялат экенсиң. Жон койсоң, бу Шамшиевдин сөзү бүтпөйт көрүнөт. Ошол себептен аны токтотоюн деген кыяз менен. Кудайберген Шамшиевич, мени ишке аласыздарбы шопур кылып, дедим чыдамым кетип.
Ал мени элее карады. Ишке дейсиңби? Ия, ким билет, чоңдорубуз эмне дейт, деп калдастай түштү. Жанатан бери бакылдап жаткан неме. Шопурлар керекпи? Кереги керек дечи, кимди алып кимди коёрун тигилер өздөрү билишет. Түрмөгө барып келди дешпесе эле. Ай, ким билет. Сен Урмат мындай кыл. Начальник колонналар менен алды менен өзүң сүйлөшүп көр. Кудай уруп турбу, алышаар. Болбосо түптүз эле начальникке кир. Ал түшүнгөн жигит. 4 автоколоннанын начальниктеринин ичинен Нарматов, Ибрагимов жана Баялиевтерди тааныйм. Ал эми Жээнбаевдин ордуна Наумов деген мен мурда тааныбаган бирөө болуптур. Нарматов түштүк тараптан. Ошол элге мүнөздүү, кичи пейилдүүлүгүнөн жазылбай, мени менен сыпаа сүйлөштү. Шопур кылып алгыла дегенди келгенде, начальник билеттеп чыга берди. Акырында үнүн ууру чыгарып: Эркинбаевка барбайсыңбы? Сени анын кабинетине түз кирип, түз чыгат деп жүрүштү эле го. Ал азыр аябай чоңойду. Министрдин орун басары. Баягы өзүнкүнө окшогон чүмкөмө машина алып берет. Алардын баарын азыр бир автобазага жыйнашты. Как раз Жээнбаев ошол жерде. Начальниктин орун басары. Орун басары деген менен көңкө машиналардын маселелерин баарын ошо чечет, деди чын дилиндегисин жашырбай. Ибрагимовдун атасы Азербайджан, энеси орус деп жүрүшөт. Эмнеси болсо да ал кавказдык элге мүнөздүү жайдарлык менен сүйлөштү. Ден соолугумду, ал акыбалымды сурады. Ал эми колоннасына шопур кылып алуу маселесине келгенде калдастай түштү. Колонналарга шопурлардын кереги керек, бирок азыр бизде жаңы начальник. Кесилип барып келгениңди уксай эмне дээркен, деди. Бу дагы үмүтү жок. Баялиев мени көрөөрү менен эле таанып: Поливальщик, кайдан жүрөсүң? Кесилип кетпеди белең? Келип калдыңбы? Деди, тамашасы же чын экенин билинбей. Ал өзү дейинкисинде кер сүйлөгөн неме. Бекер эле кайрылган экем деп өкүнүп калдым. Иш издеп жүрөсүңбү? Жээнбаевиңе же Эркинбаевиңе барбайсыңбы? Кезинде оозу мурдуларын жакшы эле майладың го. Ошолоруңду кантип эле унутсун. Азыр алардын арааны жүрүп турган чак. Ал кезде асеги көңөр болсоңор. Азыр ошондогу силерге окшогондор толтура эле бир автобаза, деди сөзүнүн ток этер жерин айтып. Баягы чүмкөмө машинаңарды ошол автобазага бердиришкен. Балким өз машинаңды кайра өзүңө берер. 4 колоннанын начальнигине болгондой айтып бердим. Бирок ал деле чечкиндүү бирдеме айтканга жарабады. Чөйчөгүнө терең кирип, муңайым тарткан көк көздөрүн мага кадап, аңкоо сезимин билдиргенсиди. Мен колоннама ким иштесе ал иштесин. Мен үчүн эч айырмасы жок. Бирок түрмөгө барып келген турбайсыңбы? Мен макул деген менен. Начальник эмне дейт? Ак окуз, мунун үчүн өзүм сокку жеп калып жүрбөйүн. Андай тобокелдикке бара албайм. Андан көрө мындай кыл. Начальник өзүң кир. Сыртынан катуу көрүнгөн менен негизи боорукер адам. Балким ишке алса алып коет. А кишинин оозунан бирдеме чыкса эле мен жок демек белем. Булардын жообунан маселенин чечилиши акыры келип эле автобазанын начальнигине такалып жатты. Бая илгери Петр Кондратьевичтин тушунда шопур кылып кимди алып, кимди коёрун колоннанын начальниктери өздөрү билишчү. Көңүлдөрүнө жаккандарын ээрчитип кирип эле тигилердин арыздарына кол койдуруп чыгышчу. Начальникке кирсемби же кирбей эле койсомбу деп эки анча ойдун ортосунда камалып, тышка чыкмакка дарбазаны көздөй бастым. Эмнегедир өзүмдү чоочун сезип, көзгө көп урунбай, бирден тезирээк оолактайын деп арышымды кере таштадым. Автобазадан тышка чыгып, беткелди басып кеттим. Жонумду үңкүйтүп алып, тротуар менен жай басып бартам.
Кайда барарымды билбейм. Автобазада болгонум кайра эсиме түштү. Мени жумушка алгылары келбеген үчүн колонналардын начальниктерине таарынганда аларды күнөөлөгөн да жокмун. Таарынганда эмне жөнүм бар? Начальникке шылтоолоп, алар мени ишке алгылары келген жок. Аны мен апачык түшүндүм. Эртедир кечтир бир иш табылат. Ага шегим жок. Кызыл от кысыр калмак беле. Кара жумуш болсо да иштеп кете алам. Али жашмын. 30га жете элекмин. Азырынча ден соолугум мыкты. Шопурлардын арасында айтылгандай, ашказаным ташты да аш кылат. Жумушсуз калам деп корккон жокмун. Жүрөгүмдү курттай жеп жаткан бир гана ой экенин эми гана түшүндүм. Мага карата болгон адамдардагы ишеним менен сый-урматтан айрылыпмын. Деги эле баштадан мага бирөөлөрдөн сый-урмат деген болгонбу? Мени ким сыйлап, ким жакшы көрчү эле? Кана, бирден чубап, көз алдымдан өткөзүп көрөйүнчү. Асекти алалы. Ал экөөбүз чыныгы достордон эмес болчубуз. Тышыбыздан гана дос сымак көрүнчүбүз. Анткени менен бирге жүрүп, бири-бирибизге көмөкчү болуп, мамлекеттин машинасын пайдаланып, акча тапчубуз. Болгон достугубуз ушул гана. Аккокус эле бирибиздин бутубуз тайып жыгылсак, сообуз кылчайып карап койбой басып кете бермекпиз. Жээнбаев менен Эркинбаев мени эмнеге жакшы көрүшчү эле? Анткени мен алардын чөнтөктөрүнө бурдап акча салып турчумун. Акча чөнтөктөрүнө түшкөндө тим эле бир жайдакташып, айтарга сөз таба алышпай калдастап калышчу. Мен киргенде ордуларынан тура келип кол беришээр эле. Алардын кабинеттеринен чыгып кетээримде ушун менен эле бизди унутуп кетпе дешип кол беришип, артында Кудай уруп турбу, бирдеме болсо биз турубуз дешип, жылуу жумшак узатып жиберишчү. Асек экөөбүз түрмөгө түшкөндө кутказып алганды кой, бир келишип көңүлүбүздү сураштыбы? Караташтыбы? Катифачы. Аны мен сатып берген кымбат баалуу белек бечкектер көбүрөөк кызыктырчу. Өз денесин мага акча менен буюмдарга алмаштырып жаткандай түйүлчү. Эгерде жолукканыбызда бирдеме алып барбай калсам, кабагы кадыресе түшүп калчу. Бирдеме алып ал деп акча карматканымда көңүлү жарк деп ачылчу. Көп сөзүнүн бири эле модалуу кийимдер, алтын шакек, шуру бермет, акак таштар. Салтанатчы. Ал куу шуму жок айылдык кыз. Адепки учурларда мени шаардын арык чырай ак куба жигитин чын дили менен жакшы көрөөрүн билчүм. Анан эмне болду? Мен акырындап акчанын артынан түшүп кеттим. Кулк мүнөзүмдүн, жүрүш турушумдун жоргосу чыкты. Ошого жараша Салтанаттын мага болгон мамилеси да өзгөрүлдү. Кийин жаны кашайып, жипкирсигенде мени таштап, айылына бир атоло кетип калды. Чын эле бир атолобу? Алгачкы сүйүүсүнөн аз да болсо көрөнгө калды бекен. Эмнеге кетпесин деп жанталашпадым экен? Өзүм да түшүнбөйм. Көзүмдү май басып, эч нерсе көрүнбөй калган тура. Апамчы. Анын көкүрөгүндө эмне бар? Апа деген өз ичинен чыккан баласын жербейт көрүнөт. Байкуш, апамдын мага карата тигинтиң мынтиңи жок. Түрмөдөн эсен соо кайтып келгениме эле ыраазы. Жалпы жамаатчы. Алар тараптан мага карата болгон сый-сыпат бар беле? Сылап сыйпабай айтканда жок болчу. Сыртынан гана сыйлагандай түр көрсөтүшчү. Ичтеринен жаман эле көрүшчү. Кай бирөөлөрүнүн ичтери күйчү. Бирок анысын тышка чыгарышчу эмес. Асек экөөбүздүн түрмөгө түшкөн күнөөбүз эмнеде? Соттун өкүмүндө мамлекеттик машинасын өз кызыкчылыгына пайдалангандыгы үчүн деп жазылган. Болуптур. Буга талаш жок дейли. Соодагерлердин жүгүн алып баратып, колго өзүбүз түздөн түз түшүп бердик. Көз көрүнөө факт.
Ал эми машиналардан түшкөн пайданы Асек экөөбүз эле көрүп жаттык беле. Жээнбаевди кой, Эркинбаев үчүн бир гана Асек экөөбүз эмес, чүмкөмө машиналуу башка автобазалардын шопурлары да иштебеди беле. Азыр да иштеп жүрүшөт. Иштегенде да алардын баары бир автобазага чогултулуп, Жээнбаев ошол автобазанын начальнигинин орун басары болуп барыптыр да. Автобазанын начальниги жалпы жонунан башкармыш эткени менен чүмкөмө машиналардын баары Жээнбаевдин көзөмөлүндө болуп, закондо жок тариф менен түшкөн акчаны ошол чогултуп, андан ары бөлүштүрөт экен. Алыска соодагерлердин жүктөрүн алып баруучу автомашиналардын графигин түзүп, алардан акча чогултуп, бөлүп алып жүрүшкөн Жээнбаев менен Эркинбаевдер эмне үчүн жоопко тартылышпайт? Тергөө жүргөндө Асек экөөбүз эмне үчүн алар туурасында айтпадык? Айтмак түгүл, аларды көргөн жокпуз, билген жокпуз деп карандай танып туруп алдык. Тээ башында айткан убадаларыбызда турдук. Антпей тапкан акчаларды Жээнбаев менен Эркинбаевка бөлүштүргөнбүз деп айткан күндө да тергөөчүлөр ишенишет беле? Ооба, ишенишмек. Бирок алардын да көчүктөрү кууш. Жээнбаев менен Эркинбаевдин кылмыштарын ача алышпайт. Анткени Жээнбаевди Эркинбаев колдойт. Эркинбаевди эң болбогондо партиянын борбордук комитетинин өнөр жай транспорт жана байланыш бөлүмүнүн башчысы, кала берсе партиялык босс биринчи катчынын өзү колдойт. Партиянын билетине жамынып алып, коммунисттик партиянын заманында да коррупциянын гүлдөгөн тармактары болгон. Жээнбаев менен Эркинбаевке барсам алар мага кандай мамиле кылышат болду экен деген үмүтсүз ойго жетелендим. Эркинбаев болбосо да Жээнбаевка кирип көрсөмбү? Ал мени ишке алышы ажеп. Адегенде шаардан чыкпаган майда барат машиналарга иштетип, кийинчерээк унуткарып, соодагерлердин жүгүн ташыган тажрыйбамды эске алып, чүмкөмө машиналардын бирине отургузушум мүмкүн. Анан ар бир рейске барып келген сайын келе акча деп колун сунуп коюп отура берет. Ушул шартына макулмунбу? 3 жылдык түрмө. Аял, баламдан ажыраганым аз болсо бара беришим керек. Жок. Жээнбаев менен Эркинбаев жеңил тапкан акчага туйтунушуп жашай беришсин. Кудай уруп турбу? Ал экөөнө окшогондорду суракка алар учурда келер. Эми аларга жолобосун бышык. Бирок бир жерге орношушум керек. Кайда барсам да түрмөгө түшүп келгенсиң дешип түктүйшөт. Шаардан безип кетсемби? Апамчы? Анын кайгысы ансыз деле башынан ашты. Менин түрмөдөн бошонуп келгеним балким анын көңүлүн анча-мынча көтөргөндүр. Ал эми Салтанат менен Уландын күйүтүн кайда алып барам? Эми дагы бирөөгө үйлөнүп, балалуу болуп, апам ошондон ырахат алганча ким бар, ким жок. Өңү ак бышак болуп, кебетеси да кетип бүтүп.